Чүрпө кезинен А тамгасынан тартып дүйнөгө жол ачып берген мугалимдер бүгүн бир эсе балдарын уядан учуруп жатканына кубанса, бир эсе кайгырып турган чагы. Окуучулар эми бала чагы менен кош айтышып, биринчи кадамдарын шилтөө алдында турат. Акыркы коңгуроо салтанаттуу жогорку деңгээлде өтүп жатат. Анткени өзүңүздөр билесиздер, 2 жыл катары менен өтүлбөй калган болчу. Абдан балдары күттү бүгүндү, мугалимдер абдан, ата энелер абдан жүрөктөрү толкунданып күтүп, бүгүн биз абдан кубаныч менен тосуп алдык бул күндү. Ийгиликтүү өтүп жатат. Өзгөчө да бир нерсени белгилеп кете турган нерсе, бул быйылкы жылда 50 жылдыктар келди. Булар 70-71 жылкы бүткөн бүтүрүүчүлөр. Майрамдык кеченин көркүн ачкан эң негизги башкы меймандар 50 жыл мурун дал ушул мектепте аяктаган окуучулардын келиши болду. Арадан көп жыл өтсө да окуучулар жаш мезгилин, мектепте өткөргөн күндөрүн эске алып жаткан кездери. Алардын бири Гүлжан Апасова дал ушул мектепте аяктап, эми өзү да түйшүктүү, бирок ардактуу кесипти аркалап, жаш бөбөктөргө билим берип жаткан кези. Мына бүгүн ошол эмгегимди баалап, өкмөт дагы кылымдын залкары деген медал менен сыйлап жатат. Мен буга аябай шүгүр кылам. Өкмөткө ыраазычылык билдирем. Биздин мамлекетте эң сонун балдарды тарбиялап өстүрүп жатабыз. Балдарыбыз эң күчтүү 6 күл кыргыз тили адабияты боюнча областка чейин барып, орундарга ээ болуп келди. Буга да шүгүр кылам. Азыркы күндө балдарыбыз элибиздин, мамлекетибиздин пайдасына тийген эң ыймандуу, акылдуу жана билимдүү жаштардын өсүп чыгышын каалаймын. Мааракеге катышып жаткандар бүгүнкү маанилүү күн менен куттуктап, бүтүрүүчүлөргө ак жол, кең келечек каалашты. Бүгүнкү күндө мынакей баардык мектептерибизде жакшы иш-чара болуп атат. Акыркы коңгуроо болуп, ушул бул жерде дагы азыр ушул биринчи орто мектебинде дагы болуп атат. Биз да ушул жерге келип, биздин өзүбүздүн инилерибизди, карындаштарыбызды ушу чоң жолго аттанып атканы менен биз куттуктап келдик бул жерге. Биздин айланмабызда жалпысынан 6 мектеп бар. Ошонун 4-өө мамлекеттик, бирөөсү болсо профлицей болуп калат. Ал жерде да бүтүрүүчүлөр бар. Анан бир частный мектебибиз бар. Алдыда жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары чыгат. Ага жараша ар бир бүтүрүүчү туш-тушка тарап, турмуштан өз ордун таап, кесибинин татыктуу адиси болуп чыгаарына тилектешпиз. СТВ каналы жалпы бүтүрүүчүлөргө ак жол каалайт. Айдай Ташыбекова, Санжар Жолдошбек уулу, Асылбек Курманалиев, СТВ.